Şu депутаттардың мәселесі, şu протоколда варыққа жол беріледі екен, варыққа коридор беріледі екен деген сұраулар чын емес дегеннен протоколды бұлар оқып та бердім. Протоколдың содержаниесін жеткізіп та бердім. Ал жерде тағы айтылып тұрады, ешқандай варыққа коридор берілмейді. Ешқандай бір ашықша бір жолдар құрылмайды. Біз ошол варықтың, то есть Ақсайдың шығыс тарабынан, күншығыс тарабынан беріліп отқан азыққа береміз деген, же осы жолны саласат етеміз деген жолдың проектісі эмне үчүн? Себеби ошо Ақсайдықтардың өзінің коопсуздугун сактайлы, жана варыққа келип чыгып аткан адамдардын коопсуздугун сактайлы деген максатта. Бирок ал жол курулуш үчүн биринчиден протоколдо так жазылып турат. Орысчасын айтайын, орысчасын. Статус данной дороги определяется межгосударственным, то есть соглашением между государственным соглашением между двух стран деп турат. То есть ал эки мамлекеттин ортосундагы келишим болуп, бул жолдун статусу боюнча, болбойнча ал жол курулбайт. А эки мамлекеттин ортосундагы жолдун статусун аныктоо президенттерге гана таандык болот. Biz аларга предложение беребиз, ошо негизинен аныкташат. Ал жол кимдин жолу болот, кайсы территориядан өтөт, узундугу кандай болот, ким курат, ким обслуживать этет, ким ага акча төлөйт, мунун баардыгын ошол келишимде. Күн тартибинде кийинки маселени кароого өтөбүз. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 27 январында мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик участкасында болуп өткөн чек аралык жаңжал жөнүндө маалыматы баяндамачылар Ташиев Камчыбек Кыдыршевич, Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы. Ошондой эле Шаршеев Уларбек Зарлыкович, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын директору. Чакырылгандар: Казакбаев Руслан Айтбаевич, Тышкы иштер министри; Бекболотов Бактыбек Асанкалич, Коргоо министри; Ниязбеков Улан Омаканович, Ички иштер министри; Бешналиев Алымкадыр Сабердинович, Саламаттык сактоо министри; Ажыкеев Бообек Эргеш, өзгөчө кырдаалдар министри. Анда эмесе сөз Камчыбек Кыдыршевич сизге беребиз. Процедурный экинчи микрофон. Рахмат. Урматтуу депутаттар, туура көрсөңүздөр, өзүбүз ушул маселени көтөрдүк эле. Бул маселе бирок жабык эшигинде өтсө туура болмок. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, ар кандай маселелер көтөрүлөт, айтылбай турган сөздөр дагы айтылып калышы мүмкүн. Ошондуктан буну жабык эшигинде өткөзсөк туура болот эле. А сыртка айтыла турган маселелер ансыз деле айтылат. Керек болсо пресс-служба катары аркылуу деле айтыла турган сөздөр айтылат. Рахмат. Рахмат. Урматтуу коллегалар, сунуш келип түштү. Каршылык жокпу? Анда доошко коем. Жабык эшик аркасында бул маселе. Урматтуу коллегалар, мен кыска эле сүйлөйүн. Азыр мына Кыргыз-Тажик чек арасында кооптуулук чегине жетти. Казактар айткандай, шиши толуп жарылганы турат. Ошондуктан биз парламент, жогорку кеңеш эчтеке болбогондой эле болуп отурганыбыз туура эмес. Ошондуктан мен эмнени сунуштайт элем. Ушул Тажик-Кыргыз чек арасы боюнча депутатский комиссия түзсөк. Депутатский комиссиянын максаты күнөөлүүлөрдү издештөө эмес. 30 жылдын ичинде биз эмне себептен ушул деңгээлге жеттик? Эмне себептен ушундай согушка чейин бара турган деңгээлге жеттик? Өзүбүздүн кошуналаш тууган республикабыз менен, кошуналаш тууган эл менен кандай даражага жеттик? Ошондуктан ошону изилдештен. Экинчи максаты ошонун бардыгын изилдеп туруп, ошолордун оруусунун причинасын тапкандан кийин мен ойлойм, стратегиялык именно Тажик-Кыргыз чек ара боюнча стратегиялык саясатты иштеп чыгышыбыз керек. Мындан биягына мындай эле жөн эле чыр чатак чыкканда эле чыгып барып ошол жерде басып койгон бул жарабайт, болбойт. Себеби деген бүгүнкү күндө чыр чатактар вообще жогорку деңгээлге чыгып кетти. Ал уже спецслужбалардын спецоперациясына айланып кетти, бүт барды конфликттер. Ошондуктан ушул комиссияны срочный порядкта түзүш керек. Экинчи жагы, мына могу жерде бизде органдарын алмаштырган 100дөн ашык
birinci gruppadagi invalidler бар eкен, ошолор мага кайрылып атат. Алар жылың өкмөттөн, в частности, Саламаттык сактоо министерстводан 3 дарыны алып турчу экен. Програф, Энтоковир, Селсеп деген. Бүгүнкү күндө ошол кишилер 7 айдан бери ошол дарыны ала албай жүрүптүр. Азыр эми булардын мына айтышы боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигинин шалакылыгынан деп жазып атат бу жерде. Ошондуктан муну срочно чечиш керек. Себеби деген булар бир күн эле ошол дарыларды ичпесе, уже отторжение органов болуп, уже өмүрдөн өмүрү кыйылып калышы мүмкүн экен. Ошондуктан кайрылып кетти. Урматтуу төрага ушул мен чукул кайрылууду эмеге берсем, аппарат протокольный порученияны эме кылып койсоңуздар. Анан жана комиссияны түзүү боюнча, парламенттик комиссияны, депутат комиссияны түзүү боюнча ушуну доошко коюп, же кандай жол менен мен процедурасын жакшы билбейт экен бүгүнкү күндө. Ошону өткөрүп койсок, чоң рахмат. Рустам Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, биздин айткан коллегалардын маалыматтарына ыраазычылык билдиришибиз керек. Жакшы маалымат берилди. Бирок айтылган сөздөн майнап чыгыш үчүн, жыйынтык чыгарыш үчүн мен сунуштайт элем. Ушул айтылган маалыматтардын баарын бириктирип, тийиштүү комитет менен күчтүү бир токтомдун долбоорун даярдап, кезексиз түрдө биздин жогорку кеңешке киргизиш керек. Ошол токтом катарында кабыл алынышы керек. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу тийиштүү комитеттерге жүктөлүшү керек. Мына ошондо жыйынтык чыгат. Анан азыр биз маалымат катарында айтып койдук, бирок андан майнап чыкпай калышы мүмкүн. Протоколдук тапшырма менен жогорку кеңештин токтомунун экөөнүн айырмасы чоң. Биз каттуу токтом алышыбыз керек, токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алышыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, мына кайрылуу боюнча саат 2-де эгер тийиштүү кызматтардын жетекчилери келип маалымат бере турган болсо, мына ошол маалыматты уккандан кийин кайрылууну кабыл алганыбыз туура болот. Себеп анын мааниси да, маңызы да өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ирети менен кетели. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат. Токтогул шайлоо округу Сулайманов. Мен ушул азыр биздин коллегалар катары баткен боюнча өтө бардыгыбыз эле кыйналып турабыз, конечно, жүрөгүбүз ооруп турат, бирок мен сунушум. Мына азыр комитетте отабыз, комиссияда отабыз. Ушул коюлуп аткан маселелердин бардыгын поэтапна койсок. Анан ошол этап менен аткарылды, аткарылган жокпу, кимдин күнөөсү менен аткарылбай калды. Ошолорду жоопкерчиликке тартуу боюнча да бир чара колдонсок. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мен айтайын деп атканым, ушул жерде отурган коллегалардын эч кимиси каршы болбосо керек. Эгерде бир айлык акыбызды ошол жака которуп берели деп. Талант Турдуматович. Мен сунушума көңүл буруп койсоңуз. Мен бир айлык бүт депутаттарыбыз сиз баш болуп, ошол жака айлыгыбызды которуп берсек. Мен сунушум ушундай.